Алмаз Ахунжанович. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, урматтуу төрага, урматтуу президенттин өкүлү. 5 июлда медициналык кызматкерлердин күнү болот. Ушул жылда медициналык кызматкерлер өтө көп жумуштарды кылышты, өтө актуалдуу бул жыл болот атат. Алар коронавирусный инфекция менен күрөшүп, кээ бир врачтар мына күн түн карабай эле үй бүлө менен жолукпай иштеп атышат. Ошондуктан бир сураныч бар да, төрага президент жана премьер-министр. Ушул көбүрөөк ушул почетный грамоталарды берип, көбүрөөк ушул медициналык кызматкерлерге ар кандай сыйлыктарды берип, ошол эле заслуженный врач, ушундай наамга татыктуу болгондорго ошолорго берип, ушул жылда мен ойлойм аларга аябаш керекпиз да. Керек болсо даже мындай бюджетте акча болсо, акчалай мындай премияны бериш керек да. Ошону карап көргүлө. Сунушту ушундай кылам, себеби эми өзүңүз түшүнүп атасыз, бул өтө актуалдуу маселе болуп атат. Бул бир, экинчи маселе сөзсүз өкмөттө медициналык кызматкерлердин айлыгы каралыш керек да. 2021 жылдагы себеби көтөрбөсөк эми бизде эч ким түшүнбөйт. Мына өткөн жумада бир медициналык кызматкер ушундай өзүнүн айлыкты көрсөттү. Ушул дарыгер көрсөтүп атат 3900 сом. Эми бул өтө аз. Ошондуктан көтөрүш керекпиз. Рахмат.